Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким жетим жесирлерге кам көрсө, күндүзү орозо кармап, түнү менен намаз окугандын сообун алат деген хадистин негизинде Шарият КЖ медиа порталы тарабынан уюштурулган Бөлүшөлү аттуу жаңы кайрымдуулук долбоор түзүлдү. Дал ушул долбоордун негизинде бүгүнкү биздин каармандарыбыз өздөрүнүн жаш экенине карабастан мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жардамга муктаж болгон 5 үй бүлөгө продукт таратышты. Рахмат сиздерге. Буюрса келечекте менин балдарым да силердей имандуу болсун. Көз элине жардам берген. Бу всегда будет солнце, бу всегда будет небо, бу всегда будет мама, бу всегда буду я. Улам эле толуктайсың, балдарын толуктап, бир кийин бирөөрүн толуктап бүттүм, бул бүттү десең, кайра кийгисинде бирөөсү даяр да. Бут кийим түшүп калды, же топум жок, бузум жок да. Ушулар менен эле алаксып эле атам. Кудайга шүгүр, музоосун сатам, кайра чөбүн алам, жемин алам. Анын сүтүн сатам, кичине тынчык ошондон эле да. Башка бизнесим деле жок, иштебейм. 6 балам бар. Эгерде муктаж үй бүлө боло турган болсо, 100 сомум болсо, 50 сомумду бөлүшөм деген Жоодарбек, Азамат жана Акылбек аттуу мырзалар болушту.